Матраимовдун кадрларын коюп салды. Анан Жээнбеков менен сүйлөшүп атат, алар менен мындай бир сговорго кирип кетти деген материалдар таратып атат. Урматтуу калайык калк, урматтуу ошол жанагы аянтта жүргөн, өкмөт үйүн басып алган жаштарга айтып коеюн, айрыкча жаштар. Силер жанагындай интрига кылган саясатчылардын бул калптарына ишенбеңиздер. Бир дагы должностька эч ким даже керек болсо уборщицаны назначать эте элекпиз бүгүнкү күндө. Мен көчөгүнкү гана позицияда турам. Мурдакы мамлекеттик структуралар өзүлөрү иштеп турсун деп. Иштеп атышат бүгүн ошондой. Бир уборщицаны назначать эткен жокпуз. Бул калп атайы бай элди дүрбөтүш үчүн, жаш балдарды түшүнүгү жок, жаш балдарды алып келип алып туруп 11-класстын балдары жүрөт дейт, мектептин балдары. Мектептин балдары эмнени түшүнөт ошол жерде? Ошентип ушундай кылып атыптыр. Буга ишенбеңиздер. Ош областына Калмаматов дегенди дайындап койду дептир. Ал өзү келип эл отургузду деп кечеби мурда күнү отурган экен. Эртең менен өзү менен байланышып туруп өткөрүп берип кеткин. Эгер губернатор өзү жок болсо, замына өткөрүп бер дедим. Замына өткөрүп бериптир. Ал бүт маалыматтарга чыгыптыр. Эскилер келбесин деп кыйкырып атат жаштар. Эскилер келбейт. Азыр эскилер келгенде деле эскилер 2 ай отурат. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин кайрадан шайлоо болот, парламенттик шайлоо, анан президенттик шайлоо болот. Мен ушул бүгүнкү өкмөт үйүн басып алып атканга, ушу Токтогазиев мырза, Сурабалдиева мырзага мен таң калып олтурам. Премьер-министр болгусу келсе, президент болгусу келсе, мына шайлоого барбайбы? Кайра депутаттык бир мандаттуу округтан депутаттарды шайлайлы деп атабыз. Барбайбы? 2 айга премьер-министр болом деп эмне кылат? Эгерде сиз ошо убактылуу азыр өкмөттүн башын жетектеп атасыз, сиз шайлоого барасызбы, барбайсызбы? Шайлоого эгерде мени каалабаса, ушул күчтөр каалабаса, мен барбайм шайлоого. Мен барбайм. Мына эл ишенип бергенден кийин келгиле, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бардык саясий күчтөр. Мына мен айтып аткан ушуну саясий кеңешме түзүп, конституциялык кеңешме түзүп, ушул жаңы конституцияны кабыл алып, жаңы системаны түзүп берип, анан шайлоого барып туруп, ар кимин депутат болгон келгенин депутат болуп кел, президент болгонун президент болуп кел. Эгерде ошол кеңешмеби, же элби, же ушу саясий күчтөрбү мени президенттикке барбайсың десе, мен барбай эле коем. Мага бийликтин кереги жок. Бийлик менен байлыкка кызыккан адам эмесмин.